Салам достор, эфирде Соц Ньюс программасы жана мен Альбина Нарбекова. Сиздерди 20 ноябрга алынган жаңылыктардын топтому менен тааныштырам. Биздин каналдан алыстабаңыз. Нарында шаардын инфраструктурасын жакшыртуунун алкагында жөө адамдар жолу менен кошо узундугу 160, туурасы 40 метрди түзгөн веложол салынууда. Бул тууралуу шаардык мэриядан кабарлашты. Бул веложол шаардын МДС аймагында жайгашкан көп кабаттуу турак жайлардын алдында жасалууда. Бүгүнкү күнү жол даяр болуп, жасалгалоо иштери жүрүп жатат. 24 түп карагайдын көчөттөрү отургузулду. Мындан тышкары 12 отургуч, 12 таштанды челектери жана жарык берүүчү чырактар орнотулду. Жашылдандыруу көрктөндүрүү үчүн да атайын орундар бөлүнгөн деп айтылат маалыматта. Веложолду ишке ашыруу максатында Нарын шаарынын жергиликтүү бюджетинен 3 миллион 420 миң сом каралган. Учурда көпчүлүк жумуштар бүтүп, жыйынтыктоочу иштер жасалууда. Пайдаланууга жакынкы күндөрү берилет. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстандын президенттигине ат салышуу ниетин билдирген 12 талапкерге документтерин кайтарып берди. Чечим БШКнын жыйынына кабыл алынган. Соттуулугу жоюлбаган 3 кишинин талапкерлиги алынды. Алар Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов жана Нурлан Мотуев. Ал эми мамлекеттик тилди билүү деңгээлин текшерген Кыргыз тесттин сертификатын көрсөтпөгөн дагы 9 кишиге документи кайтарылды. Алар Анар Зарипова, Анаркуль Араева, Тынчтык Акжолтоев, Юлия Лилинталь, Елена Клипачева жана Куттумидин Базаркулов. Кароол айыл өкмөтүндө тургун шайлоого үгүт иштери башталбай жатып, Садыр Жапаровдун сүрөтү илинген баннерди сынга алган видео интернет желесинде тарады. Бул боюнча Садыр Жапаров БШК мүчөлөрүнүн жана укук коргоо органдарынан текшерип чыгууну өтүндү. Себеби биздин штаб эч нерсе баштай элек дейт. Урматтуу укук коргоо органдары жана БШК мүчөлөрү, текшерип чыгышыңыздарды өтүнөм. Биздин штаб эч нерсе баштай элек. Балким провокация кылалы деп биздин каршылаштар атайын иле салгандар болушу мүмкүн. Балким жергиликтүү бийлик мурдагыдай эле жакшы көрүнөйүн деп билип коюшу мүмкүн. Кандай болгон күндө да күнөөлүүлөр жазасын алыш керек. Менин негизги оппонентимди адамдар тараптан жасалып жаткан провокация деп ойлойм. Кудайга койдум, башка сөзүм жок деп айтылат маалыматта. 18 ноябрь 2020 жыл. Эми мындан караңыздар. Эмнеден көрүп атабыз? Таза коом, карызы жок Кыргызстан. Кароол коому жана Кароол айыл өкмөтүнүн так маңдайында ушундай жарыя илинип турат. Буну кандай деп ойлойбуз? БШК эмнени карап отурабыз? Centara Gold Inn компаниясы 2020 жылдын 9 айындагы алтын өндүрүмдөрүнүн көлөмү тууралуу маалыматын жарыялады. Расмий сайттагы эсептерге ылайык быйылкы 9 айда эле кумтөрдөн 14,5 тонна тагыраагы 465.734 унция алтын казылып алынган. Ал эми өткөн жылдын ушул эле мезгилинде 451,6 миң унция алтын чыгарылган эле. Учурда дүйнөлүк базарда бир унция алтынга болгон баа $1,900 түзүүдө. Мынтип дүйнөдө баалуу металлга болгон баа тынымсыз өсүп жаткан маалда Кыргызстандын кумтөрдөн алган үлүшү, салыктык өлчөмү өтө эле аз экени айтылып келет. Ошол эле маалыматта кумтөр казынага салык катары жана башка милдеттүү төлөмдөр үчүн 10,2 миллиард сом төккөнү айтылган. Талдоочу Айданбек Акматова учурда Кыргызстандын пайдасына аталган кең 14% гана салык төгөрүн эске салып, бул маселе сүйлөшүүлөр аркылуу кайрадан каралышы керектигин айтат. Centara Gold Inc. 9 айда казылган 465.734 унция алтынды $885 миллион сатты. Мында өндүрүштүк чыгымдарын эсептесек, кумтөрдө бир унция алтынды казып алуу үчүн мамлекетке төккөн салыктарды кошо эсептегенде $553 каражат сарптайт. Сеулдун борборунда дрон такси сыноодон өткөрүлдү. Учуучуна 7 мүнөткө жакын абада болуп, 3,6 чакырымды басып өттү. Бишкектин такси боюнча бардык кызматтары сыноо Кореянын аба кыймылын башкаруу тутумун жайылтуу боюнча өкмөттүн көргөзмө иш-чарасын алкагында жасалган. Өкмөт шаардык аба транспорттордун коммерциялаштыруу менен жол тыгыны көйгөйүн чечүүгө ниеттенүүдө. Автономдуу 2 орундуу дрон таксини Кытай компаниясы иштеп чыккан. Түштүк кореялык уюмдар мындай учуучу унаанын прототип
тәртиптерин түзүү менен алектеништери айтылып жатат. Бишкекте 3 эм жарык дүйнөгө келди. Бул тууралуу эгиздердин эжеси билдирди. Анын айтымында балдар 16 ноябрь күнү Бишкектеги номер 4 төрөт үйүндө төрөлгөн. Ымыркайлардын салмактары 2 кг 290 грамм, 2 кг 380 грамм жана 2 кг 220 грамм. Иним менен келинимди бир кызы бар. 16 ноябрь күнү 3 эркек балалуу болушту. Энинин жана балдардын абалы жакшы. Үчөөнүн тең салмактары 2 килограммдан жогору төрөлдү. Дарыгерлер абдан таң калышууда. Кубанычыбызда чек жок, деди 3 эмдин эжеси. Эгиздердин ата-энеси буга чейин Наила аттуу кызды болушкан. Учурда ал кыз 1 жашта. UFC уюмунун кыз келиндер арасындагы жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко эң опурталдуу 5 мушкердин катарына кирди. Бул тууралуу UFC расмий сайтында жарыялады. Эң опурталдуу 5 мушкер: бразилиялык Дэвисон Фигерейд, Кыргыз өлкөсүнүн Валентина Шевченко, Камерундан Франсис Нгану жана Кубадан Йоль Ромеро, ошондой эле америкалык Тони Фергюсон. АКШнын Жоржия штатындагы добуштарды кайра саноо Демократиялык партиянын талапкери Джо Байдендин жеңишин тастыктады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Жалпы 5 миллиондон ашык бюллетень кайра саналып, Байден 2 миллион 475 миң 141 добуш алса, Республика партиясынын талапкери Дональд Трамп 2 миллион 462 миң 857 добуш алган. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда болуп өттү. Американын алдыңкы маалымат каражаттары шайлоодо Демократиялык партиядан талапкери Джо Байден жеңишке жетишкендигин жарыялашкан. Мындан тышкары 18 ноябрда Кан шаарына жакын жердеги айланма жолдо үрөө учурган жол кырсыгы катталган. Анда Honda Stepwagon үлгүсүндөгү автоунаа КамАЗ менен кагышып, алгач 3 адам көз жумганы тууралуу милиция кабарлаган. Кийин маалымат толукталып, жалпы 6 адам көз жумганы айтылган. Жол кырсыгынын интернетке чыккан видеосуна караганда, минивэн алгач КамАЗ менен кагышып, кийин жолду бөлүп турган тосмого урунган. Ушуну менен Соцньюз программасына бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.